Ат башы районунун жетишкендиктери, дыйканчылыгы, мал чарбачылыгы тууралуу райондун акими Эмилбек Абдыкадыров кеңири баяндама жасап, ишкерлер менен тааныштырды. Ишкерлерди кызыктырган суроолорго жоопторду берди. Ат башы районунан ишкерлердин сырткары 11 айыл өкмөт башчылары келишкен. Туризмди өнүктүрүү, мал чарба азык-түлүктөрүн кайра иштетүү, ат башы дүкөнүн Алабукада ачуу, Алабука айылын көрктөндүрүүгө Тянь-Шань карагайын берүү тууралуу келишимдерге кол коюуну көздөп турабыз дейт Ат башы айыл аймагынын башчысы Азим Алиев. Биз Алабукада мен өзүм байкаганым, мындай айтканда Өзбекстан мамлекети менен ортодо алака аябай жөнгө салынып, жакшы деңгээлде экен. Ошону биз өзүбүзгө алып, Кудай буйрса, биз дагы өзүбүздүн коңшу мамлекетибиз Кытай, улуу Кытай эли менен болобу, сиздер аркылуу Өзбекстан эли менен болобу, ошол иш-чараны да биз өзүбүздө иш жүзүн ашырып иш алып барсакпы деген таасирде кеттик. Азыркы долбоордун алкагында биз эт багытында алака түзсөк болот экен. Жанагы дары чөптөр аркылуу бизде өндүргөн балык чарбалар менен жана туризмди өнүктүрсөк болот экен. Ат башы районунда 9 тигүү цехи, 51 кондитердик цехтер, 16 пескоблок чыгаруучу цех, 32 тегирмен жана 5267 жеке ишкерлер иш алып барышат. Андан сырткары сүттү кайра иштетүүчү жана кирпич чыгаруучу заводдор иштейт. Алабукалык жана намангандык туугандар менен картошка, эт, бал өндүрүүчү тармактар жана Арашан суусун Өзбекстанга сатуу боюнча биргелешип иштешүүгө келишимдерге кол коюлду. Бул иштин башталышканы дейт райондун акими. Бүгүн мына 8 келишим кол коюлду. Негизинен айыл чарба тармагында кайра иштетүү өндүрүштөрүн уюштуруу, ошо эт, жүн продукцияларын экспортко алып чыгуу боюнча, мындан сырткары туризм тармагында, ошондой эле өнөр жай тармагында дагы бир топ долбоорлорду колго алуу боюнча жакшы ой пикирлерге келдик. Наманган областынан келген ишкерлерде ат башынын балы, картошкасы жана минералдык Арашан суусу жана топоздун эти кызыктыргандыгын айтып, бул багытта келишимдерге кол коюлду. Намангандык ишкерлер Алабука, Ат башы райондору менен да туризмди өнүктүрүү, мал чарбачылыгы багытында, эт өндүрүү багытында кызматташуу боюнча биргелешип иштешүүгө макулдашты. İkide tomonini savdo sotuq bazasini yaratish, bir tomon, ikkala tomonga, ikkala tadbirkorlarga yo'l ochilishga biz xursand bo'lib ketyapmiz hozir. Buning uchun Qirg'iziston mana rahbarlariga katta rahmat. Tadbirkorlar bilan tanishdik, birga bordik, keldi qiladigan bo'ldik. Алабука жергесине келген конокторду райондун социалдык экономикалык абалы менен тааныштырышты. Алабука жергесинде өткөн жылдан бери 4 мектептин, 3 балдар бакчасынын, 4 спорттук залдын бүтүп пайдаланууга берилгендиги меймандарды суктандырды. Андан сырткары учурда 89 чакан ишканалар түзүлүп иштеп жатат. Дыйканчылыкта жана мал чарбачылыгында олуттуу жылыштар бар экендиги айтылды. Бүгүнкү иш-чарага ушул Өзбекстан мамлекетинин ишкерлерин коштук. Бул жемиштүү болду деп ойлойм. Мына Алабука, Ат башы жана Наманган облустарынын ортосунда бүгүн 10дон ашык келишимдерге кол коюшулду. Бул жерде жеке ишкерлер бар, мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр бар. Баягы мунун баары тең жеке ишкерлерди колдоо, элдин байланышын түзүү, ушул райондун экономикасын көтөрүү багытында болуп атат. Түндүк түштүк деген калк ичинде калкып жүргөн келечеги жок сөз жоюлуп, бир туугандык сезимди чыңдап, республикабыздын экономикасын биргеликте көтөрүп, түндүгүбүз биригип, эл ынтымагы ширелген мындай маанилүү жолугушуулардын мааниси чоң экендигин бүгүн далилдешти. Тагайбек Акматов, Абдымомун Калбаев, Нурболот Мамбиталиев, Алабука району.